деген эмне, кандай балдар манипуляцияга көбүрөөк кабылышат деген ой менен бөлүштүм. Алдыда баланы манипуляция балага тийгизген таасири жана ата эне катары биз балага кантип жардам беребиз, мына ушул тууралуу бөлүшөмүн. Манипуляция балага кандай таасирин тийгизет? Манипуляция баланын ички дүйнөсүнө терең из калтырат. Башкача айтканда өзүнө болгон ишеними төмөндөйт, күнөөлүү сезими көбөйөт, баардык нерсени бул менин айыман болуп жатат деп өзүн күнөөлүү сезим пайда болот. Жана ошондой эле чек ара сезимдери бузулат. Каяктан башкаларга жок деп айта албайт. Анан башкаларга көз карандуулук да пайда болот. Жана ошондой эле коопсуздук сезимдери да жоголот. Мындай бала чоңойгондо өз оюн айта албаган, өзүнө ишенбейт жана башкалардын оюна көз каранды болуп чоңоет. Бул абдан кооптуу. Ошол себептен кичинекей кезинен баштап биз балага манипуляцияга кабылбаш үчүн же болбосо манипуляцияга кабылса ата эне катары, чоң адам катары биз ага жардам беришибиз керек. Кантип жардам бере алабыз? Эң биринчи бала үчүн коопсуз атмосфера түзүү. Бала үйгө келгенде ата энесине коркпой, бүт оюн, сезимдерин айтып бергенге шарт түзүү. Көбүнчө балдар бир нерсе менен, ички жан дүйнөсү менен бөлүшкөндө же мектепте болгон окуя менен бөлүшкөндө биз көбүнчө балдарды урушабыз же критикалайбыз. Ошого да оозуңду ачпай мынтип жооп бербейт белең, ошого да алданасыңбы же мындайсыңбы деп балага көп критикаларды айтабыз. Анан ошондо качан бала жабылып айтпай калат. Анан ошо манипуляция манипуляцияга кабылса, ал ички күрөшү өзү менен өзү жалгыз калат. Ошол себептен абдан маанилүү бала үчүн мындай коопсуз мейкиндик жаратуу. Кандай кылабыз? Бала келип бөлүшкөндө анын сезимдерин жокко чыгарбай кабыл алуу жана ага анын сезимдерин түшүнүп чыгуу жолун сунуштоо же болбосо кантип мындан чыгасың, муну кандай кыласың, эмне кыласың эртең деген сыяктуу ушундай суроолорду берип, мен сенин жаныңдамын, мен сага дайыма жардам беремин, кандай болбосо мен сенин тарабыңдамын деген түшүнүктү балага берүү абдан маанилүү. Ошондо гана бала кандай болбосун, кандай абалда болбосун, бул менин иш аракетим үчүн апам мени жаман көрүп калбайт, же болбосо ушул иш аракетим үчүн мен жаман бала болуп калган жокмун. Мен кандай болсо ошондоймун, баалуумун. Кандай болсо ошондой баалуумун, апам мени кабыл алат жана мени жакшы көрөт деген түшүнүк дайыма анын оюнан кетпеши керек.